Исмаил Исаковдун Камчыбек Ташиевке сын айтууга моралдык укугу жок. Исмаил Исаков 2010-жылдагы тополоңдон кийин Кадыржан Батыровду өлкөдөн чыгарууга көмөктөшкөн. Бул тууралуу жергиликтүү журналисттер жазышууда. Маалыматка таянсак, президент июнь окуясын кайрадан иликтөөнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке тапшырган. Мындай маалымат коомчулукка чыккандан кийин Исмаил Исаков Камчыбек Ташиевдин дарегине сын айтууну баштаган. Баса Кадыржан Батыровду именно сиз Кыргызстандан качырганыңыз эсиңиздеби? Кандуу июнь окуяларына түздөн-түз тиешеңиз бар экенин унутпадыңызбы? Унутсаңыз эч нерсе эмес, жакында тергөөдө баары эсиңизге түшөт. 2010-до корболу өлгөн мекендештерибиздин рухтары, ал маркумдардын артында калган адамдардын каргыштары кантип эле сиздерди тынч койсун деп жазды жергиликтүү журналисттердин бири Facebook баракчасына. Булак ракурс чекетке ийже. Депутат Кумтөрдөн $200,000 маяна алгандардын атын атады. Кумтөр кенинин ишмердүүлүгүн текшерүүдө мамлекеттик кызыкчылыкка шек келтирген адамдарды катардан алыстатуу зарыл. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров Кумтөр кенинин ишмердүүлүгүн текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын отурумунда билдирди. Ал 2012-жылдары Сентере Голдинг компаниясынын директорлор кеңешинин курамындагы Кыргыз тараптан кирген 3 өкүл айрым маселелерде мамлекеттик кызыкчылыгын коргобой канадалыктарга адвокат болуп келгенин айтып, азыр анын ишин текшерген комиссияга эксперт болуп киргенин белгиледи. Менин билишимче, директорлор кеңешинде олтурган биздин эр кулдар $180-200,000 айлык алып, Кыргыздын кызыкчылыгын коргобой Канаданын адвокаты болуп жүргөн. Алар Калыйнур Садыров, Нурлан Кыштобаев, Карыбек Ибраев. Биз жоого чыгып жатканда катарыбызды карап албайлыбы? Ишеничтүү адамдар менен бизби? $200,000 алып, азыр бардык былыктары чыгып жатат. 2012-жылы Садыр Жапаров комиссия түзүп, маселени Жогорку Кеңешке алып чыкканда Карыбек Ибраев Кумтөрдүн кызыкчылыгын коргошкон. Экологиялык, экономикалык бузуулар жок деп, эми бүгүн кендин ишин текшерген комиссияга эксперт болуп калыптыр. Буларга кантип ишенебиз, деди Бакиров. Бирок депутат бул көлөмдөгү маяна айлык же жылдык экенин ачык айткан эмес. Булак Марал ФМ чекетке ийже. Руслан Бекназаров, Исмаил Исаков Кыргыздын чыныгы генералы. Азыркы чек араны чечкич генералдар кайсыл жерде эмне бар экенин билишпей, билбей берип салыпмын, кайра айтышканынан жарымын бердим дешип жүрүшөт. Мындай пикирин саясатчы Руслан Бекназаров өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Кыргыз мамлекетинде аз гана адамдарды чыныгы генерал деп таанысам, ошонун алдыңкы саптарында Исмаил Исаков турат. Анын чек ара боюнча айткандары абдан жүйөлүү, себеби Исмаил Исаков баштаган топ көп жылдар бою чек ара маселесинде кыраакылыгын көрсөтүшүп, жеринде өз көздөрү менен көрүшүп, архивдик материалдардын ар бири менен жакындан таанышып, ар бир маселенин эртеңинде аңдап билген адамдар. Ушулардын күчү, көрөгөчтүгү менен көптөгөн маселелер токтолуп келген. Азыркы чек араны чечкич генералдар кайсыл жерде эмне бар экенин билишпей, билбей берип салыпмын, кайра айтышканынан жарымын бердим деп жүрүшөт. Бир жолу Ташкентке барып, 30 жыл чечилбеген маселени чечип келдим деп күпүлдөп жүрөт. Чек ара маселеси антип чечилбейт. Алгач комиссия Ташкентке барат, алардын кеп кеңешин, сунушун угат. Анан кайра Бишкекке келип, билген тажрыйбалуу адамдардын ортосуна салып кеңешет. Анан кошуна өлкөнүн комиссиясын Бишкекке чакыртат жана кошумча алымчалары менен сунуш берет. Ошентип эки тарап бир жыйынтыкка келээрдин мурун ошол такталчу жерлерди жеринде көрүп чыгышат. А биздики 100 гектар сураса, билбей туруп макул депмин деп жүрөт. Билбегениңди билгенден сураганыңдын уяты жок. Мамлекеттин бүтүндүгү, анын чек арасы билбей чечиле турган маселе эмес. Баса, акыркы 1-2 күндө чыныгы генералыбыз Исмаил Исаковго карата жала, дооматтар айтыла баштады. Кечирип койгула. Бирок Исмаил Исаков жер талашып, өмүрүн тобокелге салып жүргөндө, кээ бир сынчылар памперсиңерди булгап жүргөнсүңөр деп белгилеген ал. Булак Назар Ньюс чекетке ийже. Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли 2008-жылдагы көрсөткүчкө жакындады. Өлкөбүздө энергетикалык кризис болушу мүмкүнбү? Суу сактагычтагы суунун деңгээлине көзөмөл салып тургандар Кыргызстандын калкы вээрди көчүрүү деген эмне экенин
кайра эстейт окшойт деп божомолдоп жатышат. Верди көчүрүүлөрдүн тарыхы. Верди көчүрүүлөр 2004-жылы Акаевдин тушунда эле башталган. Анда президент бул процессти энерго секторлордун тартипти сактоонун популярдуу эмес ыкмасы деп абдан маданияттуу атаган эле. Ошол мезгилде Бишкекте бир нече саатка жарык өчүрүлсө, региондордо жумалап электр энергиясы жок тиричилигин өткөрүшчү. Бирок Токтогул суу сактагычында 14 миллиард куб бар болчу. Эмне себептен элди жөнү жок кыйнашкан түшүнүксүз. 2008-жылы бийлик кайрадан үнөмдөө керектигин эскерткен. Расмий түшүндүрмө мындай болчу. 2007-2008 жылдары аномалдык суу болгондуктан электр энергиясын колдонуу жогорулаган Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли кескин түшүп кеткен. Жаз башталганда суунун деңгээлин 7,5 миллиард кубометрге жетсе, ошол эле жылдын май айында 6,5 миллиард кубометрге түшкөн. Жаан-чачын аз болгондуктан суунун топтолушу минималдуу болчу. Маалымат үчүн, Токтогул суу сактагычы 19,5 миллиард кубометр сууну батыра алат. 5,5 миллиард деген көрсөткүч мёртвая отметка деп аталат. 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин Кыргызстандын бийлиги Верди көчүрүүлөр болбойт деп убада берген. Азыркы кырда алгандай, электрический станция мекемеси берген маалыматка ылайык суу сактагычтагы суунун деңгээли табигый шарттардан гана көз каранды. Акыркы ирет эң жогорку көрсөткүч 2007-жылы катталган. Ага чейин 2013, 2011, 2010 жылдары суу мол болчу. 2010-2014 жылдары кургакчылык болуп, өлкөнүн энергетика сектору алсыздаган. 2020 жылдын декабрь айында суунун деңгээли 13 миллиард кубометрден жогору болчу. Ошол кездеги вице-премьер Равшан Сабиров электр энергиясын колдонуу жогорулагандыктан автоматтык түрдө жарык өчүрүлүшү мүмкүн деп билдирген. Орто эсеп менен бир сезондо Токтогул ГЭСи 7 миллиард кубометр сууну иштетет. 2021 жылдын 30 мартына карата Токтогул суу сактагычындагы көрсөткүч 8 миллиард 742 миллион кубометр сууну түзөт. Энергетика жана өндүрүш министри Кубанычбек Турдубаевдин айтымында, электр энергиясын тынымсыз иштеп чыгаруу үчүн өкмөт бир нече варианттарды карап жатат. Ички керектөөнү кыскартуу, коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын импорттоо, иштеп чыгарууну жогорулатуу, булак кактус чекиткейи. Атамды бошоткула, активисттин баласы зээнди кейитти. Массалык башаламандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга чакырык жасады деп кармалган активист Тилекмат Кудайберген уулу Куренов 15 апрелге чейин камакта калтырылды. 6 апрелде сот имаратынын алдында активисттин жакындары менен тарапташтары чогулду. Анда атамды бошоткула деген жазуу кармаган активисттин баласынын сүрөтү көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду. Эске салсак, 15 мартта Бишкекте милиция кызматкерлери жарандык активист Тилекмат Кудайбергеновду кармап кетишкен. Ал Фейсбукта Тилекмат Гуренов деп катталган. Кийинчерээк Бишкек шаардык милициясы ал социалдык тармактарга жазган билдирүүлөрүндө бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламандыкка чакыруу белгилери бар деп шектелип, камакка алынганын билдирген. Анын жактоочулары Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Булак Говори Чекит ТВ. Адахан Мадумаров оор абалда ооруканага түштү. Саясатчы Адахан Мадумаров оор абалда ооруканада жатат деген маалыматты жергиликтүү ММКларга окурман жиберген. Адахан Мадумаров өтө оор абалда ооруканада жатат. Эч кимге айтпай жашырып жатышыптыр деп билдирди окурман. Портал Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлүнө байланышканда ал Мадумаров оор абалда эмес экенин айтты. Мадумаров кант диабети менен жабыркап келет, ошондуктан ал жылына 2 жолу дарыланып турат. Учурда ооруканада дарыланып жатат, оор абалда деген калп маалымат, деди партиянын өкүлү. Булак Супер KG.